Эми ар бир жаран үй жайлуу боло алат. Муну кезектеги ипотекалык үйлөрдүн тапшырылганы далилдеп турат. Бишкекте 612 батир берилип, алардын бирине Тажигүл Мейманова ээ болду. Ал кезекке 4 жыл мурун турган, күткөн күн келип кубанычы койнуна батпай турган кези. Ага 2 бөлмөлүү батир буйруган. 2021-жылы тургам, ошо андан кийин көпкө күткөн болгон эмес, андан кийин ошончо мен уже унутуп деле калгам буну. Анан буйруса вот быйыл чалып мени чакырды, очередиңер келди деп. Мен доступный ипотека менен алып атам 8% менен. Мамлекеттик кызматкерлер жеке сектордо иштегендер чет өлкөдө эмгектенген мигранттарга дагы үй алууга шарттар түзүлгөн. Батирдин баасынын алгачкы 50%ын төлөп, калганын 15 жыл ичинде бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү киргизилген. Бул шарт чет жакта жүргөн мекендештер үчүн чоң жардам болууда. Балдарым ошо мигранттуулукта ошо 4-5 жылдан бери эле чет өлкөдө иштеп жүрүшөт, бирок такыр тамал албай койушканда, анан ушул Садыр Жапаровдун демилгеси менен ушул ипотечный компаниянын аркылуу там берилип атат дегенди угуп, анан биз бияка келип кайрылсак, мигранттарга эч тоскоолдуксуз беребиз деп 50% төгүп, бир комнат үй алганга жетиштик. Тажигүл менен Кундузайым ээ болгон батирлер 18 кабаттуу 6 блоктон турган комплексте жайгашкан. Батирлердин аянты 33 чарчы метрден 84 чарчы метрге чейин жетет. Бул турак-жай комплексинде 216 бир бөлмөлүү, 216 2 бөлмөлүү жана 183 бөлмөлүү батир бар. Үй алган жарандар ипотеканын шарттары жөнөкөй жана ыңгайлуу экенин айтып, ыраазычылыгын билдирүүдө. Шарты 50%ын төлөп, андан кийин калган пайызын 15 жылга 8% менен алдык. Шарттары менимче өтө жакшы. 8% бул инфляция менен болуп калат. Мында карап көрсөчү. Ну что, такие условия хорошие для молодых, особенно семей, это же очень выгодно. Ну вот, я желаю, что все тоже так приобрели у нас в Кыргызстане. Мы толкунданып эле атабыз. Акчылтой там болсун, балдарга буйрутун. В целом нравится, хороший проект. Учурда өлкө боюнча 60 миңден ашуун ипотекалык батир курулуп жатат, ал эми 40 миңдей жаран кезек күтүүдө. Республика боюнча 62,5 миң батирдин курулушун жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күнү Нарын облусунун Кочкор районунда курулуш жүрүп атат. Нарын шаарында, Искөл облусунун Каракол шаары менен Чолпон Ата шаары, Жалал Абад облусунда Жалал Абад шаары менен Сузак районунда, Ош облусунун Өзгөн району менен Кара Суу районунда иштер жүргүзүлүп атат. Буга чейин дагы бир топ жаранга батирлердин ачкычы тапшырылган. Алсак Бишкек шаарынын Скрайбин көчөсүндө 549, Маликов көчөсүндө 510 батир ээлерине берилген. Айсана Бакытбекова, Руслан Барененко, ЛТР Бишкек.